Кутман күнүңүздөр менен урматтуу достор. Сиздер менен Айжамал Амангелди жана төстүү тасма берүүсү. Бүгүн биз сиздер менен спорт жөнүндө сүйлөшөбүз. Котурулбагыла. Мурунку чыгарылыштарда Валентина жана Антонина Шевченколар бизге балалыгы жана көчүү жөнүндө айтып беришти. Маектин бул бөлүгүндө алар саякаттоо сезими кайдан келип чыккандыгын жана пенсияга чыккандан кийин эмне менен алектенери жөнүндө сүйлөшүшөт. Башында мен сизден бири-бириңиз менен чогуу өзү кандай болду деп суроо бергем. Бүгүн сизди ушул жерге алып келген нерсени баштан кечирүү кандай болгонун айтып бере аласызбы? Валентина мурда, силердин мекениңерде мушташкан адамдар көп, бирок баарында эле мүмкүнчүлүк жана мансапка жетүү үчүн керек болгон тажрыйбаны алуу жана саякаттоого мүмкүнчүлүк жок деп айтты. Бирок силер буга жете алдыңар. Ар дайым бир команда болуп келгенсиз. Бул жөнүндө айтып бересизби? Бул ар дайым сонун болчу. Менин жанымда сиңдимдин болушу, дос катары, мушташ өнөрү боюнча өнөктөш катары менин башымдан өткөндөрдү толук түшүнгөн. Мени ар дайым колдоп турган адам катары мага ар дайым жардам берип келет. Себеби сиз өзүңүздү жалгыз эмес экениңизди сезесиз. Ошондой эле ал мен үчүн илхам булагы. Кыскасы, ал мен үчүн баары. Менин оюмча, жалгыз бир нерсеге жетүүгө аракет кылганда ооба, бул кыйыныраак болот. Анткени сизге ар дайым кеңеш же колдоо керек. Алдыга умтулуу үчүн сизди тепкилей турган бирөө керек. Кээде адамдар жалкоолонушат. Ошондо кимдир бирөө аларды түртүш керек. Ишенимдүү, таяна турганда өзүңүздүн командаңыз менен баардыгын баштан кечиргенде бул ийгиликтин ачкычы болот. Бул сиз үчүн оор суроо болорун билем. Бирок сиздин оюңузча бири-бириңиз жок азыркы деңгээлге жете алат белеңиз? Жок. Мен муну элестете да албайм. Кантсе да биз кичинекей кезибизден баштап эле баарын чогуу жасай баштадык. Баары сөзсүз башкача болмок. Учурдагы абал биздин жашообузда такыр башкача болмок. Мен муну Антонинасыз, Павелсиз, апамдын колдоосу жок кыла алмак эмесмин. Мен жөн гана кыла алмак эмесмин. Силер ММА'ды токтоткондо эмне болот деп ойлойсуз? Ушул убакытка чейин үчөөңөр дүйнө жүзүн кытырып, мушташып келе жатасыз. Бирок ММА'га катышпай калганыңызда жашооңуз кандай болот деп ойлойсуз? Кээде өзүмдү эртеден кечке тамактанып жаткандай сезем. Менимче бул жөнүндө көптөгөн спортчулар ойлошот. Мен кино тармагына кошулууну каалайм. Кино жараткым келет. Өзү режиссерлук кылган Холли Берринин кинотасмасын кинотеатрларда чыгуусун чыдамсыздык менен күтүп жатам. Мен натыйжаны көргүм келип жатат. Себеби бул тасмада ал башкы каарман, а мен ага оппонентмин. Мен дагы ушул нерселерди жасагым келет. Себеби бул менин жашоомдогу абдан жакшы окуя болду. Холли укмуштай жакшы, мыкты адам. Бул таптакыр эки башка нерсе. Бул тармакта Валентина ийгиликтүү болот деп ойлойм. Биринчиден, ал көптөгөн жөндөмдөргө ээ. Экинчиден, бул ага чындап эле жагат. Ал Холли Берринин жанында ойногондо, бул анын чөйрөсүндө, мушташ өнөрү чөйрөсүндө болсо дагы, Валентина укмуштай болду. Баардыгы анын оюнун жактырышты. Сиз авиацияны аябай жакшы көрөм деп айттыңыз. Ооба, карьерамды мүмкүн болушунча күрөшчү катары узарткым келет. Себеби мен муну жакшы көрөм. Бирок ооба, келечекте мен өзүмдү авиацияда атайын учкучтун учкучу катары көрөм. Аляскадагы учак же жүргүнчү ташуучу учакты айдайт болушум керек. Or bush pilot flying in Alaska or airline pilot. Ооба, мага экөө тең аябай жагат. Азырынча өзүм чече элекмин. Бирок менде жүргүнчү ташуучу учактын учкучу болуу үчүн керектүү 1500 саат учууга убакыт бар. Балким экөөнү тең тандап алам.
Экөөңөр тең сонун жашоо сүрүп келесиздер. Бирок сизде бир нерсени өткөрүп ийдим деген сезим пайда болгон эмес беле? Балким ишиңизде ийгиликке жетүү үчүн бир нерсени курмандыкка чалышыңыз керек болгон. Эмнени курман кылып? Барларга барып, ал жерде мас болуп, жинидей нерселерди жасаппы? Мен эч нерсени курмандыкка чалган жокмун деп ойлойм. Мектепти аяктаганда бүтүрүүчүлөр майрамына катыша албай калдым. Ошол учурда муайтай боюнча дүйнө чемпионат өтүп жаткандыктан бир нерсени тандашым керек болчу. Бирок чемпионат бул курмандыкка татыктуу деп эсептейм. Анткени мен күрөшкө болгон кумарым башкасынын бардыгын жокко чыгарат. Because I know that my passion is martial arts and I would sacrifice anything would gonna be like against it. Менин оюмча көп адамдар эс алуу, киного баруу сыяктуу нерселер жөнүндө ойлоно башташат. Бирок азыр бизде болгон нерселер андан баалуу. Бул ага татыктуу. Эгер сиз жакшы көргөн иш сизге эң чоң рахат тартууласа, анда калган нерсенин бардыгы курмандык эмес. And this what you makes happy. If this makes you happy, you can do this. There is no Эң негизгиси чындыгында сүйгөн нерсеңиз менен алектенсеңиз, анда эч кандай курмандык болбойт. Бир эле учурда 3 нерсени жасаганга убактыңыз жок болушу мүмкүн. Бирок эң негизгисин жасоого убакыт ар дайым табылат. Сиз төрөлгөндө эле алектене алган спорттун түрү сууда сүзүү. Бишкекте кичинекей балдар жана наристелер үчүн сууда сүзүү популярдуулукка ээ болууда. Ал эми балдарды окуткан инструкторлор алтынга татыктуу. Ымыркайларды сууда сүзүүнүн артыкчылыктары жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө биздин кийинки сюжетибизде. Бүгүн биз сизге төрөлгөндө эле жасай турган спорттун түрү жөнүндө айтып беребиз. Бул кичинекей балдар үчүн сууда сүзүү. Бул идея балам төрөлгөнгө чейин эле пайда болгон. Балдар сууда сүзгөн ар кандай кызыктуу видеолорду көргөндө таң калыштуу болгон. Эми өзүбүз сүзүп жатабыз. Балам февраль айында төрөлгөн жана ошол мезгилде карантин башталган. Карантин май айында бүткөндө, май айында келе баштадык. Мен күткөн эмесмин. Мен аны ил айткоо, ал үчүн суу муздак болот, көп адамдардын арасында жүрүү жакпайт го деп ойлогом. Биз ушул вакыттын бардыгын үйдө өткөрдүк. Ал башка адамдарды көргөн эмес. Бул жакка келсек, тренер, башка балдар көп. Бул абдан кызыктуу, тез эле үйрөнүп кетти. Бир маалда көп жакшы эмоциялар жаралды. Спорттун бул түрүндө дээрлик эч кандай каршы көрсөтмөлөр жок. Жөн гана инструктор чыныгы адис болушу керек. Баланын өзү суу чөйрөсүндө болгондуктан бул чөйрө ага таандык. Ошондуктан аны төрөлгөндөн баштап эле түзүп берүү жакшы. Биз 1 айдан бери сүзөбүз. Анда кыш, декабрь болчу. Ошентсе да биз келе баштадык жана буга таптакыр өкүнгөн жокпуз. Анткени сууда сүзүү булчуңдардын жакшы тонусу, өнүккөн темалуу системасы, чыдамдуулук жана иммунитет, жалпысынан ден соолукту чындайт. Бала активдүү болот. Сууда сүзүүгө каршы көрсөтмөлөр жок. Эгерде кандайдыр бир тери оорулары болсо, мен дерматолог менен байланышууну сунуш кылат элем. Сууда сүзүүгө каршы көрсөтмөлөр жок. Я бы порекомендовала обратиться к дерматологу. Никаких противопоказаний для плавания не существует. Эксперттердин пикири боюнча, бир добуштан сууда сүзүү ар кандай курактагы балдарга жана чоңдорго пайдалуу жана кызыктуу. Төрөлгөндөн кийин сууда сүзүү ымыркайлардын калыбына келишине жардам берет. Ушул жаштагы балдардын машыгуунун негизги максаты организмди өркүндөтүү жана чыңдоо. Сүзүү табитти жана уйкуну жакшыртат. Организмдин жалпы тонусун көтөрөт. Төрөлүү травманын, неврологиялык, ортопедиялык көйгөйлөрдүн кесепеттерин жоёт. Гормоналдык өнүгүүнүн ошондой эле ымыркайларда суу чөйрөсүнө болгон сүйүүнү өстүрөт. Мындай процедуралардан кийин күн сайын сууга түшүү көйгөй жаратпайт. Жок дегенде дени сак уйку. Бала уктаган учурда менде дагы эс алууга убакыт бар. Жакшы табит. Биздин педиатр биздин булчуң тонусубуз жогорулабагандыгын байкады. Бою жана салмагы боюнча биз негизинен бардык көрсөткүчтөрдөн алдыдабыз. Всегда опережаем все показатели по росту, по весу. Ымыркайлар үчүн спорттун сыры эмнеде? Сууда сүзүү учурунда омуртка жана муундарга жүктөм төмөндөйт.
бирок дээрлик бардык булчуңдар катышат. Демек, ал толугу менен коопсуз. Сүзүү сколиоздун жана жалпактамандын алдын алат. Албетте, сууда сүзүү атайын бассейнде жасалышы керек. Бул жерде суунун температурасы чоңдорго караганда бир аз жогору, 31-32 градус. Образование у меня физкультурное, я сама из России, закончила там... Мен дене тарбия боюнча билим алгам. Өзүм Россиядан болом. Сибирь федералдык университетин 2014-жылы аяктагам. 2016-жылы педагогикалык жана дене тарбия боюнча магистр даражасын алгам. Балдар менен иштөөнү 2014-жылы баштагам. Менин уулум төрөлгөндө балдар үчүн сууда сүзүү эң алгачкы иш-аракеттердин бири экендигин түшүндүм. Мен YouTube'дан видеолорду көрүп, ар кандай китептерди окуп, өзүм үйдө сууга түшүрчүмүн. Мен өзүм да сүзгөн үчүн бир аз билимим бар болчу. Андан ары эмнени изилдөө керектигин түшүнүп, курстарга жазылып, ушул багытта иштей баштадым. Эми 7 жылдан бери мен жана балдар күн сайын биргебиз. Мурунку чыгарылышта биз сизге муайтай боюнча дүйнө чемпиону кыргызстандык Айбеке Исаеванын маеги менен бөлүштүк. Маектин кийинки бөлүгүндө ал дүйнө чемпионаты жана келечектеги спорттук пландары жөнүндө сөз кылат. Мен буга чейин даярданууга көбүрөөк көңүл бургам. Бирок аны окуу менен айкалыштыруу кыйын болду. Малайзияда менин өз машыктыруучум бар. Машыгууга баруу үчүн 2,5 саат жолдо жүрөм. Негизи мен өзүм машыга алам. Бирок сени карап, көңүлүңдү көтөрө турган адам керек. Мен көп жолу баарын таштайын дегем. Жакында бутума жасалган операцияга байланыштуу өз салмагыма кирген жокмун. Бул спорт менен алектенбейм деп ойлогом. Бир ай ичинде болжол менен 18 килограммга арыкташым керек болчу. Бул татаал болду. Кээде тамак жебей, суу ичпей калгам. Менин башым айланып, эс учумду жоготкон учурлар болгон. Ата-энемен баарын жашыргам. Бирок мени колдогон Кыргызстанда машыктыруучум бар эле. Физикалык активдүүлүк боюнча Малайзиянын машыктыруучусу менен иштешкем. Анткени ал Малайзияда көптөгөн спортчуларды тарбиялаган. Ошентип мен алардын айтканын аткарчумун. Алардын системасы таптакыр башка. Көнүш кыйын болду. Алардын мелдешке даярдануу тактикасы таптакыр башкача. Мен ишендим жана бул мен үчүн жакшы болду. Күн сайын өзүмдөн күч табып машыгууга барчумун. Кээде баргым келбеген учурлар болчу. Эмне үчүн жөн гана эс алып, кафеге барып отура албайм деп ойлогом. Бирок мен үчүн жеңиш, ошондо башыман өтө турган нерселерден алда канча көп нерсе алып келерин билгем. Убактым жетишсиз болгондуктан достор менен байланышууну таптакыр токтоттум. Арызданбай жана азыраак ыйлап, чоңоюп, жоопкерчиликтүү болушуң керектигин сезесиң. Меньше жаловаться, меньше как-то кому-то плакаться. Бул мени күчтүү кылды. Ата-энем жанымда эмес. Алар кабатыр болбошу үчүн алар менен бөлүшпөй калгам. Мен жеңсем, жеңиш ата-энем үчүн болот деп ойлогом. Себеби алар мага башынан эле ишенишкен. Алар ушул күнгө чейин менин согуштарыман коркушат. Бирок чындыгында ишенишет жана колдошот. Күрөштү уланта берем. По любителям. Бирок профессионалдык эмес, чоңдор категориясында. Бросать этот спорт я не стану, потому что күн сайын мени алдыга түрткөн нерсе ушул. Мен машыгууга, майрамга барганда барам. Как на праздник, потому что вот это өзүмдү жеңгеним мени бактылуу кылат. Кыйынчылыктарды жеңгенде бул мага өзүмө канаттанууну тартуулайт. Знаете, удовлетворение самой собой. Она боится тебя уже. Она боится, давай. Держи дыхание, давай. Постарайся вы. Пробуй. Давай, осталось чуть-чуть. Последний раунд давай. Чоңдор категориясына өткөндө сиз үчүн коргоочу протекторлорду автоматтык түрдө тандалып алынат. Протектор денеңизди коргой турган нерсе.
Бул бир топ коркунучтуу. Намного, я скажу, опасней. Мен буга чейин жарым профессионалда 17 жашымда күрөшкөнгө аракет кылдым. Малайзияда жеңил жаракат менен бир мушташым өткөн. Балким менде коркуу сезими бардыр. Во мне какой-то страх есть, но Бирок мен муну жеңип, чоңдор категориясында өзүмдү сынап көргүм келет. Бирок мен кесипкөй мушкер катары мансап кургум келбейт. Азыр окуп жаткан адистигим боюнча иштегим келет. специальности, на которой я сейчас обучаюсь. Себеби бул аялдардын ден соолугуна зыян, арыктоо учуру. Айрым спорттук тамактануу ден соолукка чоң таасир этет. Бир күрөшкө даярдануу үчүн көп белок жана витаминдин жетишсиздиги. Только из-за того, чтобы подготовиться к одному бою, вот Көптөгөн спортчулар ден соолугуна абдан зыян келтиришет. я Мен мунун баардыгын кантип туура жөнгө салып, ага алдын ала барууну билем. Мен өзүмдү машыктыруу жаатында сынап көргүм келет. тренерская деятельность и Кыргызстанга кайтып келгенде, Кыргызстандагы спортко чоң басым жасоону пландап жатам. упор на спорт в Кыргызстане, не только тайский бокс. Мен таэквондо менен алектенип, ал жактан жакшы база алдым. Там большой, хорошая база. Мен ар кандай мелдештерге даярдануу процессин билем. Менин кыялым ден соолукту чыңдоочу борбор ачуу. Большой центр здоровья, где как раз Анда бокс жана мушташ өнөрүнө басым жасалат. Жакшы спорт залды куруу жана туура машыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү. чтобы все имели возможность тренироваться правильно. Бизде көптөгөн спортчулар бар. Аларды колдоп, демөөрчүлөрдү таап, көп спортчуларды чет өлкөлөргө чыгарсам дейм. Спортсменов именно за границу. Малайзияда машыгуудан өтүп жатканда, бизде такыр башка агымдар жана окутуунун түрлөрү бар экендигин түшүндүм. Кыргызстан көптөгөн мамлекеттерге караганда көп жагынан күчтүү. Очень во многом. Бүгүнкү спорттук чыгарылышыбызды жагымдуу ыр менен жыйынтыктайбыз. Ал сизге жакшы энергия жана маанай тартууласын. Суранам кетпесеңиз, ичим тыз-тыз. Жүрөктө сезимдерди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Сүйлөңүз ширин экен сөздөрүңүз, тиктеңиз назик экен көздөрүңүз. Суктанып жүзүңүзгө тигилейин, айтылсын жүрөктөгү, айтылсын жүрөктөгү сөздөрүңүз. Ай жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз.
Etmeseniz içim tıs tıs. Çaktınız mahabbattın otunukmuş. Cılınıp oşolottun ile bine. Canımda dağ biraz, canımda dağ biraz soldurunuz. Yüreğim içim tez tez sizindi oygottunuz. Soranam öçürmöstön oşolottun. Canımda dağ biraz, canımda dağ biraz oldurunuz. Canımda dağ biraz oldurunuz. Ушуну менен түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Ден соолугуңуз чын, акыл эсиңиз чын болсун. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.